Баардык эл бирдей жүктөп атат. Мурун чоңдор аябай жакшы жүктөп кетип, биринчи кирип кетип, ошондой болчу эле. Азыр баарыбызга мыйзам бирдей кирип атабыз. Жок, кыргыз көмүрдүн машиналары кирет эми, анга баягы ГОСТ машиналары кирип атса анга мейли дейбиз. Анан эми КамАЗдар эми явно КамАЗ ал ГОСТ эмес да. Явно КамАЗдар кирди түндө, мен 3 машина көрдүм да, кирип атканчы. Жакыныраак жерде жаттым да. Кирип атат. Эмнесин эчтеке кыла албайсың. Бирөө мисалы мен алып чыгып бирдеме десем кимсиң дейт. Бияктан бирөө чыкса кимсиң дейт. Бул чыгып айтып атса мен эчтеке дебейм, барып болушпаймын. Ошол эле да бүт баягы биздин эме. Эми анчалык эле көйгөйлүү маселе эмес го, бирок баягы обидно болуп калат да. Мына 3 күн жатсаң бирөө келип сразу кирип кетсе, нааразы болуп калабыз да, ошону эме таарыныч болот. Жол өзү опасный жол да. Анан сууну обязательно сеп койсо суранычыбыз жакшы болот эле. Сууларды алып. Сепкени көрө элекпиз. Туурабы? Көрө элекпиз сепкенин. Мына мен күндө каттайм, көрө элекмин. Күндө каттап атам, бүгүн сеп атат. Шаарда могу региондорго жетиштүү деңгээлде көмүр барбай, ушунча мисалы үчүн могу машинанын баары эле почти что жарымдан жүктөлөт да, норма боюнчачы. Ошонун нормасын кичине көбөйтүп берсе, региондорго, Бишкекке көбүрөөк көмүр барат эле, ошол баасы да ошон үчүн арзан болмок да. Аварийный мына ГАИнин биринчи жолу айтып атамбы? Мына моорек жолуңар кандай? Мына жолду көрүп келдиңерби өзүңөр? Ооба, көрдүк. Силер моорек менен эчтеке сезилбейсиздер мо жол тандагансыздар. КамАЗ менен кирип көрүлөтчү ушага. Былтыр болсо тияктан батирей жүктөп жүрсүң. Таразага эле ким жатасың да. Былтыр ошол шоферлор жакшы айтышат. Көкөйтүп иштетип койсоңуз. Маалымат катары айтып коеюн, жайында биз таразанын баарын оңдоп, жаңы компьютерларды коюп, чет мамлекеттен бери тенза датчик дегендер бар. Ошо тенза датчиктерин алдырдык, бүт оңдоп эметик, даярдадык жайы менен таразаларды. Азыр мына канчанчы бир 4-5 рейс келип кетип атасыңар да. Көрүп атасыңар, тараза азыр бесперебойно иштеп атат, жаңы компьютерлар менен иштеп атабыз. Мына мурун тияктан жанталашып жүрчүлөр азыр маяка чейин порядок кылып атат. Ичине киргенде дагы тетин тизилип, очерт менен барып, очерт менен жүктөп, катнакай жүктөп кетип атабыз. Баягы анча-мынча кичинекей нюанстар болуп атат, эми ал основной карьердин деле күнөөсү жок. Өзүнчө могу водительдер өзүбүз күнөөлүүбүз, бирибизден бирибиз талашыпчы. Анда ачык керек. Бирөө кыйынга келет, бирөө өзүнө келет. Анан менин крышам бар деп, аны өзүбүз кылып алабыз кескестен. Атак былтыркыга салыштырмалуу быйыл тартип жакшы. 3 күн жатып атабыз. Көмүрдү кичине мурун бизге акча бере калып кесек көмүр жүктөтчүбүз. Быйыл андай эмес, пайдараак жүктөп атат. Акчаны алган жок дейсиң. Берсек албай атат, экскаваторго жолотпок түгү машина чыгбай атат, отургулады. Мурун деген эми бир 2000 сом бере коюп, тияк менен кире коелу деген СБГларга болчу ал талап деген мына ар бир водительдин башында бар болчу. Азыр эми шүгүр, азыр эч кимге да барып айта албайсың. Кирип кет деп. Тияк менен кирип кете алам деп айтпайсың. Ушул бир жакшы жери. Анан бу тетсиздикин бир жакшы ачып берип койсо жолуңчу. Отбор менен кошо аралаштырбай, ошол жагы маселе бар. Тетсиздеп кире калып туруп, отборго чуркап кеткениңер дагы бар. Чынбы? Бар ошондой водительдер өзүңөрдө да күнөө бар, чынбы? Өзүбүздө бар да биринчиден. Ошону келе өзүбүздөн баштайлы тартипти. Тоғызторадан келип тартып атабыз. Бизде 3,5 ал келип кеткен запчасы май каякта. Бишкекке алып барып туруп 6000ге чейин бааны чаркып койдуңар. Ошондо деле бир азыр деле мына өзүңөр айтып атасыңар, канчадан 4200 төп атасыңарбы? Эми ошондо деле айтсаңар болот эле, мамлекет, өкмөт бизге жардам берип атат. Ушундай мүмкүнчүлүк берди. Давай, биз арзан кылайлы, силер да арзан кыл десеңер, анда балким өкмөт деле ойлонмоктур. Бир алып барсаң, бир алып барганда 2 дөңгөлөгүң атып кетсечи, ал жанагы биз алып барган көмүрдүн түшкөн пайдасы ошол 2 дөңгөлөккө да жетпей калат, чынына келгендечи. Анан элдин баары азыр могу водительдин баары аракет кылып атышат. Эмеге китайский кийишкенге, китайский ага караганда дагы 5000-6000ге кымбат. Анан биз баганы түшүрүп эле беребиз. Макул, өкмөт именно көмүр ташыгандырганда солярканы ылдыйлатып берсин. Хотя бы солярканы. Андай болбойт да, туурабы? Андай болбойт да. Анан запчасыбыз бар. Былтыркы 1000 сомдук запчас быйыл 2000 болуп атат. Үзгүлтүксүз жумуш ыргагы менен биргеликте бул кенде канча жылдан бери мамлекеттик көзөмөл жетишсиз болуп, криминалдык топтор күч көрсөтүп келишкен. Мындан улам көмүргө өлкө аймагынан агылып келген айдоочулардын ишине тоскоолдук кылып, иретсиздикти жаратышчу. Мындан тышкары жакын арада Кара Кечеде көмүр казган 2 экскаваторду белгисиз адамдар жарактан чыгарышкан. Бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдиришти. Мурда күнү биздин 2 экскаваторубузга подрядный организациялар менен келген 2 экскаваторга кум шекер салып кетишти бактарына. Ал себепсиз кандай бир ушундай
начар адамдар ошондой иш менен алектенип атышат. Ал боюнча биз өз убагында биздин мамлекеттик күч органдарга кайрылуу жасаганбыз. Бүгүнкү күнү ошол биздин мамлекеттик күч органдар 2 сутка менен ушул жерде иликтөө иштерин жүргүзүп атышат. Биз толук кандуу ишенебиз. Ал жигиттер ушундай туура эмес иштерге барган адамдарды таап өз жазасын беришет деп. Атайын кызмат тарабынан киргизилген тартип айдоочуларга да абдан жагууда. Себеби буга чейин тааныш билемдик орун алып, кээ бир айдоочулар 2-3 миң сом менен кезексиз кирип кетишчү. Мындан улам акча бере албаган жарандар 10 күндөп кезекте туруп, шарты жок суук аймакта унааларында жашаганга аргасыз болуп келишкен. Учурда мындай башаламандык жок болгон. Мамлекет негизи эмчесинин техникаларын бүт алып келди, азыр жакшы иштеп атат. Альфаны алып келип коюп койду. Бул жерде ушул эле 2-2ден кырылып атышчу. Азыр андай эмес, ушул жерге чейин тартипти карап атат мына. Ар бир машинени киргизип, ар бирин токтотуп, сен кир деп очередь менен как положено киргизип атат. Баягыдай деген бул жерде жатып, тиги встречный менен 10 машина кирип кетип, биз жүктөп чыккычакты кайра ошол 10 машина төгүп кайра келип кайра жүктөп кетчү. Андай деген болгон жок. Белгилей кетсек, айдоочулар кара отундун тоннасын жеринде 1330 сомго сатып алышып, калкка жана отун базаларга 4000ден 6000ге чейин өткөрүшүп, кара алтындын карьерде жетиштүү өлчөмдөндүрүлүп, бирок калкка кымбат баада сатылуусуна байланыштуу директор Марат Орозбаев айдоочуларга кайрылды. Бишкекке жеткирип барганда дагы мына группаларыңар толтура, бири-бириңер менен кеңешип, машвара кылып алып, Бишкекте бааны түшүргүлө. Ошол силерден сатып алып аткан перекупщиктерге айткыла. Элдин убалын ойлосун. Элге кичине арзандаткыла көмүрүңөр, жигиттер. Айткыла ошо перекупщиктериңерге арзандатсын. Биякта биз 1 тыйынга көбөйткөн жокпуз. 1 тыйынга да көбөйткөн жокпуз. Тартип сактап берип атабыз. Жанталашып атабыз. Күн-түн жүктөлүп атат, турабы? Тура. Машина көп болуп кеткенде 4 экскаватор менен жүктөп атабыз, турабы? Эми ошону силер дагы эске алгыла да элге жардам бергиле. Өз кезегинде айдоочулар кара отунду жогору баада сатып жаткандыгын солярканын жана унаа тетиктеринин кымбаттыгы менен байланыштырышты. Айдоочулар көмүр ташуучуларга салмактык көзөмөл ыңгайсыздык жаратып, ар бир оор жүк ташуучу унаага белгилүү гана көлөмдө жүк ташууга уруксат берилгендигине нааразы. Буга кошумча МАИ кызматкерлери дагы жүйөсүз акча талап кылаарын билдиришти. Сом эми ар кайсы жерин чукубайт, кайсак издебейт, тынч эле кетип калабыз биз дагы. Ошондой эле да. Көптөн бери ошондой ал. Биз полок жабабыз. Мисалы меники полок бүт жабылып, элдин баарыныкы жабылып, ошондо деле 100 сомдон беребиз. Бербесең любой жагыңан причина табат да. Беребиз, берип атабыз. Туура балдар, Ким берген жок, баарыбыз эле берип атабыз. Беребиз, баарыбыз эле берип атабыз. Бербесең бир жеке табат, берип атабыз. Биякта перегиз жок. Учурда ар бир айдоочу кара алтын жүктөгөн соң таразага түшүшү шарт. Таразада турган унаанын салмагы, канча баада алып кетип жаткандыгы автоматтык түрдө Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат базасына келип түшөт. Бул болсо ишмердүүлүктүн ачык айкындуулугун камсыздайт. Бул жерде негизи сыртынан общий эмесинен 24 камера иштейт, бүт барды. Эми бул кирип келатканда, таразадан кирип келатканда бир камера бар, чыгып баратканда да бир камера бар да. Общий тягында 24 камера орнотулган. Барды ошо көзөмөл кылып турат. Тартып атканыңыздар базага түшөбү? Биякта бүт бар. Мынакей могул жерден бүт бары көрүнүп турат. Белгилей кетсек, кара кече көмүр кени деңиз деңгээлинен 2800 метр бийиктикте жайгашкан. Аталган кен жергиликтүү бийликтин негизги каражат булагы болуп саналат. Кошумчалай кетчү нерсе, карьер жетекчиси менен райондук администрация сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анын негизинде кара кече бассейни Жумгал районуна отун база ачкан. Анда кара алтын жергиликтүү тургундарга 2000 сомдун тегерегинде сатылат. 1-октябрдан баштап бүт сос объектилерге ошондой эле калкка көмүрдү берүүнү баштаган. Азыркы күндө кызуу жүрүп жатат. Жылдагы салыштырмалуу азыркы күндө баягы көмүр алуучулардын немеси өтө көп болуп атат. Ошол учурда жылдагы салыштырмалуу тартип болуп, ошол жердеги бүт кезекке тургандар тартип менен ошол баардык коопсуздукту сактоо менен өздөрү элге ошондой сос объекттерге көмүрлөрдү ташып жатышат. Өз кезегинде Байзак айыл өкмөтү дагы колунан келген жардамын берип, тийиштүү деңгээлдеги мамлекеттик кызматтарды көрсөтүп келет. Учурда кара кече көмүр кенинин кызматкерлери үчүн жер бөлүнүп, социалдык объекттин курулушу башталган. Кара кече чөлкөмүндө бизде 4 карьер бар. Бирөөсү ушу ГП Кыргыз көмүр филиалы. Бизде административдик территорияда жайгашкан. Болгон азыркы учурда ушу 4 карьерден бирөө эле иштеп атат. Жалгыз ушу гос карьерге күч келип, ушулар эле иштеп атат. Башка карьерлер азырынча ачыла элек. Неме кылып атышыптыр. Эми Кыргыз көмүр бизге азыр жакшы жардам берип атат. Элибизге азыр деген топ база ачылып айылда.
айылда баягы частниктер 3000ден сатып аткандыктан биз деген азыр кыргыз көмүр менен сүйлөшүп, кыргыз көмүр топ база ачып 2000ден ашырбай сатып атат да көмүрдүчү. Элдерге бул жакшы болуп атат. Эске салсак, республика боюнча көмүр казган 70ден ашуун компания бар. Бирок туруктуу иш алып барган компаниялардын саны 41 эле. Анын сап башында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын филиалы Кара Кече көмүр кени турат. Учурда калкты кара алтын менен камсыздоодо чоң төшүк аталган филиалга туш келет. Ал эми Кыргызстан боюнча жалпысынан 3 миллион тоннадан ашык көмүр керектелет. Анын ичинен калкка 1 миллион тоннадан ашуун, Бишкек жебине 1,5 миллиондон ашуун сарпталат.